Кыргызстанда коррупция менен күрөш бийликтин артыкчылыктуу багыты болот. Бул туурасында өлкө башчысы мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатканын билдирди. Ошондой эле Коопсуздук кеңешинин отурумунда коррупцияга каршы күрөшө албагандар кызматтан кеткиле деп айтып өттү. Президент айрым органдарда коррупцияга каршы күрөштө жылыш бар экендигин кошумчалады жана жемкорлукка каршы күрөштө жаранды коом эл колдоп жаткандыгын, аны жоюуга жакшы шарт түзүлгөндүгүн билдирди. Жуманын башында Кытайда белгисиз вирус жайылууда деген маалымат дүйнө жүзүн каптады. Кытайда мурда белгисиз вирус жайылып жатат. Өлкөнүн дем алыштарында эле 139 жаңы учур катталды. Өлкө бийлиги 20 январда 3 киши дем алуу органдарынын өпкөнүн сезгенкен илдеттен көз жумгандыгын билдирди. Кече күнү соңку маалымат боюнча Кытайда жаңы вирустан 41 киши көз жумду. Францияда жана Австралияда да бул илдетти жуктуруп алгандар катталды. Ал эми Кыргызстанда Кытайдан келген жарандарды текшерүү уланууда жана чек ара бекеттеринде көзөмөл күчөтүлдү. Саламатсыздарбы? Бул апта берүүсү, студияда Адылак Жуулулу. Ош шаарында ипотекалык көп кабаттуу үйдүн курулушу бүгүнкү күндө 5-кабатка жетти. Учурда 9 кабаттуу көп кабаттуу үйдүн курулушу уланып жатат. Ишти толугу менен 2021 жылдын январь айында бүткөрүү тапшырмасы берилген. Жумушту Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык ишканасы көзөмөлгө алууда. Бүгүн биз дал ушул ипотекалык негизде курулган үйлөр, жаңы долбоорлор, батирди кантип алуу керектиги туурасында маалымат беребиз. Студиябыздын коногунда чакырганбыз. Аны тааныштыра кетейин. Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык ишканасынын директору Кутманалы Абдрахман уулу. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келиптирсиз. Мына алгач эле суроо берекеттейин сизге. Мына Ош шаары муниципалдык ипотекалык программаны ишке ашырып жаткан ушул Кыргызстандагы жападан жалгыз шаар. Бул программа июнь когасында жабыркагандардан арткан каражатка башталган. Алгач эле айтып берсеңиз, ушул канча акча каражаты менен көп кабаттуу ипотекалык үйдүн курулушу башталган, ошол туурасында? Өзүңүз туура белгилегендей, бул негизги мунун каржы булагы болуп, ошол мамлекет тарабынан Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан курулган үйлөрдөн артылган үйлөрдү ипотекалык шартта сатуудан түшкөн каражаттар болуп эсептелет. Бул каражат негизинен жарандарга ошол муниципалдык ипотекаларды берүүдөн түшөт. Жалпысы эрежеси бекитилген 12 жылга, анан 6% үстөгү менен алгачкы төлөмү 20% деп көрсөтүлгөн болчу. Биринчи төлөнүүчү төлөнгөн каражат ошол 396 буга чейин ошол арткан сиз белгилегендей батирлерден түшкөн 20%дык көлөм болду. Андан сырткары мына акыркы 16-жылдан бери ошол жарандарыбыз ошол алган батирлер үчүн жана кредиттик төлөмдөрдү жаап төлөп келе атышат. Ушул каражаттардын эсебинен түшкөн акчаларды биз пайдаланып ипотекалык үйдү курууну баштап атабыз. Эгер маалымат бере кетсек, анда бүгүнкү күндө жалпысы 340 миллион сомго жакын жалпы акча каражат топтолду. Мына учурда 9 кабаттуу көп патирлүү турак үйдүн курулушу уланып, 5-кабатка да жетип калыптыр. Буга чейин өзүңүздөр текшерүүгө алып, үйдүн сапаттуулугу туурасында текшерүү жүргүздүңүздөр эле. Учурда курулуш кандай кетип жатат, анан сапаттуулугуна бүгүнкү күндө мындай кепилдик барбы? Сиз абдан туура белгилеп атасыз. Азыркы мезгилде курулуштун сапатына болгон маселе керек болсо анын баасынан дагы мындай жогорку болгон талап болуп чыкты. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэринин дагы тапшырмасы талап ошондой болуп атат. Биринчи ириде анын сапаты көзөмөлгө алынсын деген. Анан биз ушул багытты эске алып, азыр бүгүнкү күндө мындай ошонун сапатын көзөмөлдөөдөгү бир дагы кошумча бир параметрди коштук. Мындай стандарттык абалда 3 түрдүү көзөмөл жүргүзүлөт. Бул ошол долбоордун автору көзөмөл жүргүзөт. Анан ошол көзөмөл буйртмачы ишкана катары биздин атайын көзөмөлдөөчү адисибиз иш алып барат. Андан сырткары мамлекеттик көзөмөл ишке ашат. Бул стандарттык абал. Биз кошумча түрдө кайрадан 274 миң сомго жалпы акча каражатты атайын аспап сатып алып, ушу курулуштун сапатын көзөмөлдөөчү коомдук көзөмөл деген дагы түшүнүк киргиздик. Мындай көзөмөл бир жолу өткөзүлдү 2-кабатка келген мезгилде. Жалпы шаардан тургундарды чакырып, журналисттердин катышуусунда ошол приборду иштетип, чынында ошол жердеги курулуп жаткан бетондун, алынган арматуранын, курулуш материалдарынын чыныгы көрсөткүчтөрү ошол кагазга дал келеби, келбейби, канчалык алар ошол маркасына туура келгендей абалда иш алып барылып жатат. Анын бекемдиги кандай деген сыноолорду мындай коомдук көзөмөл астында өткөзүп
турууну максат кылып атабыз. Бир жолу мындай көзөмөл өттү. Мындай көзөмөлдө тыгыз уюштуруп турабыз деп ниеттенип турабыз. Ошол курулуштун сапаттуулугун көзөмөлгө алуучу атайын жаңы жабдыктарды, аппараттарды алып келдиңиздер да. Ошону кайсыл жактан алып келдиңиздер? Буга чейин ошол курулушка керектелүүчү, ошол сапатын текшерүүчү курулуштун ошол материалдар пайдаланылганбы экен? Бул да бир топ көйгөй болду. Биз азыр бүгүнкү күндө ошол курулуш сапатын көзөмөлдөөчү 3 түрдүү аспабыбыз бар. Алар орус өндүрүшүнөн алынган. Жалпы жана мен жогоруда белгиленгендей жалпысы 274 000 сомдо түзөт. Бирок биз мындай стандарттык абалга келгенде булундай курулуш аспабы буга чейин Кыргызстанда, Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулбагандыгын, колдонула электигин тастыктадык. Бирок атайын тиешелүү мамлекеттик орган бар, ал аркылуу макулдашып, тиешелүү коэффициенттерди жүргүзгөндөн кийин уже колдонууга макулдук алып бүгүнкү күндө иштеп жатабыз. Эми ошол курулуш компаниялары, кайсыл курулуш компаниялары үйдө куруп жатат, анан аларга кандай милдеттер жүктөлдү бүгүнкү күндө? Негизинен бул курулуш иштерин жүргүзүүчү компаниялар болуп, бир консорциум эсептелет. Алар ошол Памирстрой жана МК Партнер деген эки ишкана финансылык, адам ресурстарын бириктирип, ушул курулушту ишке ашырып жатышат. Негизги мындай генералдык куруучу болуп Памирстрой компаниясы эсептелет. Ал компания ушул курулуш тармагында, курулуш базарында Кыргыз Республикасында бир лидерлик абалдагы ишканалардын бири. Өзгөчө мына Бишкек шаарында бир нече мындай көп кабаттуу, мындан да бийигирээк үйлөрдү куруп, өндүрүшкө берген, пайдаланууга берген ишкана. Анан алар жөнүндө биз чечим кабыл алып атканда атайын ушул тендердик комиссия ошол барып, объекттерине барып, ошол жерде жашап аткан, ушул компания курган үйлөрдө жашап аткан адамдардан дагы пикирлерди алып, алар дагы ой пикирлерди эске алып, анан чечим кабыл алган. Бүгүнкү күндө ушул ишканалар иш алып барып жатат. Бул компания бизге ошол курулуштун гарантиялоо мөөнөтүн 2 жылга чейин деп макулдук берген. Демек, бул өзүнө ишенген компания деп айтсак болот. Демек, эгерде курулуш учурунда ошол курулуштун жүрүшүнөн улам кайсы бир кемчиликтер чыккан болсо, мен айткан жогоруда айткан мөөнөттүн ичинде толук кайра калыбына келтирүү милдетин алышкан. Дал ошол сиз айтып жаткан көп кабаттуу үйдүн ошол негизги долбоору боюнча да маалымат бере кетсеңиз, буга чейин массалык маалымат каражаттарында айтылган. Эми андагы долбоордогу негизги өзгөчөлүктөр туурасында да маалымат. Негизинен бул долбоор азыркы талаптарга ылайык түзүлдү деп айтсак болот. Эң негизги мындай архитектуралык өзгөчөлүктөрүн айтсак, анда биринчи жолу атайын мындай сырткы абалы, мындай фасады суюк траверти менен кооздолуп, фасады узагыраак мөөнөткө мындай чыдамдуу боло тургандай кылып чечим кабыл алынды. Мындай долбоорлор албетте буга чейин Ош шаарында реакция болуп атат. Андан кийинки өзгөчөлүгү бул анын мындай подъездери, короосу күн энергиясынын эсебинен жарыктандырылышы, бул архитектуралык өзгөчөлүк болуп эсептелип атат. Жалпы долбоорду эске алсаганда бул 9 кабаттан сиз айткандай болуп, анын жертөлөсү автопаркинг, сыртында 46 орунга дагы автотоктотмолор эске алынып жатат да. Демек, бул 80 батир болгон болсо, анда негизинен алар автотоктотмолор менен ар бир үй бирден жок деген орун менен камсыз болот деген түшүнүк болуп эсептелет. Мына Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык ишканасы тарабынан курулуп жаткан үйлөргө ким, ошол кандай шарттагы адамдарга берилет? Кандай документтер керектелет? Ошол элге маалымат бере кетсеңиз, ошолор боюнча да. Негизинен бул жерде 3 негизги талап бар. Булар Ош шаарында туруктуу жашаган. Экинчиси, ошол үй бүлө мүчөлөрү эч кандай турак жайына жана турак жай куруу үчүн жер тилкесине ээ болбогон. Анан ошол ипотекалык кредиттөөнү төлөөгө кирешелер жеткен жарандар ушул үйлөрдү алууга мындай аракет кыла алышат. Керектүү документтер боюнча айта турган болсок, анда алардын арызы кабыл алынат, тиешелүү тактамалар берилет үй бүлө курамы жөнүндө. Анан ошол аймактык башкармалыктар тарабынан алардын жашоо шарты дагы аныкталып көрсөтүлгөн атайын актысы берилиши керек болот. Анан мамлекеттик тиешелүү органдан алардын үй мүлкү, жер тилкеси жок экендигин тастыктаган атайын формадагы документ, тактама талап кылынат. Батирдин чарчы метри буга чейин берилген муниципалдык ипотекадан $100 арзан болушу күтүлүүдө деген маалыматтар айтылган болчу. Жылдык үстөк пайызы канча болот ушул үйлөрдүн?
$100 тегерегинде болжолду арзан кылуу жөнүндөгү тапшырма бар. Биз ушунун үстүнөн иштеп жатабыз. Мен ойлоп атам, мына эсептөөлөр көрсөтүп жатат, ошол тапшырма ишке ашат деген эсеп бар. Ал эми пайыз жөнүндө айтсак, бүгүнкү күндө ал пайыз шаардык кеңеш тарабынан чечим кабыл алынып, буга чейин 6% болгон болсо 4%га түштү. Демек, бул пайыз ушул бойдон иштейт. Бирок азыр бүгүнкү күндө Ош шаардык мэриясынын, жеке Ош шаарынын мэри Талай Насипбековичтин тапшырмасы менен ошол жобону кайра иштөө жөнүндө тапшырма коюлду. Мына ушул сиз жетектеген ишканаңыз учурда экинчи ипотекалык үйдөн курууга киришип калды. Ошол туурасында дагы айтпесеңиз, анын долбоору, каражаты кандай болуп атат, кайсыл жерге пландаштырылып атат азыркы учурда? Бул азыркы мындай экинчи үйдү баштоо мындай ыкмасы бир топ мындай өзгөчөлөнүп атат. Себеби өзүңүздөр билесиздер, буга чейин үйдүн башталбай турушунун негизги себеби болуп тиешелүү жер тилкесинин жоктугу болгон да. Бүгүнкү күндө биз азыр канча метр квадратка үйдү сатып курууга боло тургандыгын аныктагандан кийин, мониторингден кийин биз азыр ушундай тендерди жарыяладык. Анда биз ошол курулган үйдүн 1 метр квадратын баасын сатып алууга тендер уюштурдук да. Бүгүнкү күндө ал тендер Кудай кааласа 5 февралда ачылышы керек. Ошондо биз жыйынтыгына карап, анан кайсыл жерде куруларын жана анын архитектуралык өзгөчөлүктөрү жөнүндө өзүнчө маалымат берүүгө болот. Мына учурда жаңы эле Ош шаарында көп патирлүү турак үйлөрдүн үлүштүк куруунун тартиби жана шарттары жөнүндө жобо кабыл алынды. Эми мунун алкагында кандай көп кабаттуу үйлөрдү куруу планы бар? Мына белгилеп айтып кетсек, шаардыктарыбыз үчүн бул жаңылык болуп жатат. Мына 25 декабрь күнү 19 жылдын Ош шаардык кеңеши жаңы бир жобону кабыл алды. Ал жободо үлүштүк куруу жобосу деп айтылат. Демек, биринчи жолу Ош шаарында мамлекеттик атайын ишкана, бул биздин ишканабыз, Ош шаардык мэриясынын атынан жарандарыбызга үйдү куруунун өздүк баасында эч кандай пайызсыз мөөнөттөрүн ошол жарандар менен макулдашкан абалда үй курууну ишке ашырылганы жатат. Өзүңүздөр билесиздер, шаарда жарандарыбызга биз ипотекалык шарттуу үй менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү абдан чектелген. Себеби 5600дөн ашык адам бүгүнкү күндө кезекте турат. Ал эми жеке компаниядан сатып алайын десе, ал үйлөрдүн баасы кымбат. Себеби алардын өздүк наркына алардын пайдасы да кошулат да. Биз бүгүн биринчи жолу өздүк наркы менен курууну болгондо дагы ошол топту уюштуруп, ошолордун көзөмөл аркылуу ишти уюштуруу жөнүндөгү жобону кабыл алдык. Эми ушул сиз айтып жаткан үлүштүк курулуштун долбоору менен ушул ипотекалык негизде курулуп жаткан үйлөрдүн бул айырмачылыктары, артыкчылыктары эмнеде болуп атат? Анан кандай адамдарга кимдер алат, кандай баада, кантип сатылат, ошол туурасында дагы маалымат бере кетсеңиз? Ипотекалык курулушта мөөнөтү такталган, ал 12 жылга берилет. Ал эми биринчи төлөгөндө 20% көлөмдө төлөйт, анан бүгүнкү күндө 4% үстөк төлөшөт. Демек, мөөнөттөр так, анан кийин биз үйдү өзүбүз куруп, баасын өзүбүз уюштуруп түзүп, анан биз ушундай деп сунуш кылабыз. Ал эми үлүштүк курулушта болсо, анда биз 12 жылга чейин деп максималдык мөөнөтүн көрсөттүк. Демек, жарандарыбыз өздөрү аныкташат. 1 жылда кабыл алдырышабы, 5 жылда дешеби, аны жарандар ошол буйртма берген шаардык жараныбыз өзү кабыл алат. Бул биринчиси. Экинчиси, биринчи ипотекалык курулуштан айырмаланып, эч кандай пайызсыз, үстөк баасыз болот. Демек, өздүк наркында ала алышат. Эми ошол жерден акырында маалымат бере кетсеңиз, өзүңүз ошол үй алам деген адамдар ким кайсыл ишканага, сиздердин ишканаңыздарга эле кайрылыш керекпи, же бир телефон үйдө отуруп алып да бир телефон менен бир чалып көрөйүн деп да ойлонуп калган адамдар болуп калышы мүмкүн да? Биз азыр жарандарга ыңгайлуу болуш үчүн атайын үлүштүк курулуш боюнча иштөөчү атайын адисти кабыл алдык. Демек, бул иштин баардык уюштуруучусу болуп, биздин Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык ишканасы болуп эсептелет. Мен азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып телефондорду айтып өтөйүн. 701-24 701-27 деген телефондорго түз кайрылса болот. Андан сырткары 0554-74-01-02 бул менин телефонум. Түздөн түз мындай кайрылып маалымат алса болот. Андан сырткары адистердин да телефону бар. Демек 0553-64-34 64-34-53 деген телефондо биздин дагы түз кызматкерибиз болот. Алардан түз маалыматты алып турса болот. Андан сырткары Кутман 74 деген менин жеке электрондук дарегим бар. Алга суроолорду берсе, мен ал аркылуу да жооп берип турайын деген ойдо болуп турам. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр жогоруда айтылган номерлерге жана ошондой эле электрондук дарекке түз кайрылып, Кутмуналы Абдрахмановичке өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, кайрылсаңыз болот экен. Мына эми программанын акырында
Бир суроо бере кетейин сизге, ошол жакынкы келечектеби же болбосо кандай ушул ишкананын ишмердүүлүгүн өнүктүрүү үчүн дагы кандай кадамдарга барасыздар, кандай аракеттерди көрөсүздөр? Негизги маселе мындай, ошол үлүштүк курулуш боюнча бир маселе чечилди. Демек, ички инвестицияны тартууга мүмкүнчүлүк болду. Биз эми ойлоп атабыз, дагы финансылык мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүшүбүз керек. Агай, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип жакшы маалымат бергениңиздер үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар. Чоң рахмат сиздерге да. Ийгиликтер болсун жамаатыңыздарга. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ипотекалык негизде курулган үйлөр, жаңы долбоорлор жана кантип үй алуу керек туурасында маалымат бердик. Студиябыздын коногу Ош Ардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык ишканасынын директору Кутмуналы Абдрахман уулу болду. Коомчулукта коррупцияга каршы күрөшкө байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына жана мамлекеттик каттоо кызматына сын доомат көп. Мындай пикирди өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында айтып, анда 2018-2019 жылдардагы пландалган иш-чаралардын аткарылышын карады. Бүгүн мамлекеттик резиденцияда өткөн жыйында президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңештин чечимдери тиешелүү деңгээлде аткарылбай жатканына нааразы болду. Ал 2019 жылдын аягында коррупцияга шектелип Экотех инспекциянын 6 кызматкери кармалганын мисал келтирип, башка мекемелердин иши да канааттандырарлык эмес экенин айтат. Деген менен айрым органдарда жемкорлукка каршы күрөштө жылыш бар деп кошумчалады. Коррупцияга каршы күрөштүн бир катар жакшы жыйынтыктарына жеттик. Бирок иш дагы эле жетишсиз болуп жатат. Аны бардыгыңар билип атасыңар, көрүп атасыңар. Массалык маал каражаттары дагы элдин арасында дагы бул боюнча мына сөздөр болуп жатат. Өлкөнүн өнүгүшүндө коопсуздук кеңештин чечимдеринин кынтыксыз аткарылышы мааниге. Анткени кээде ашыкча бюрократия же формалдуу мамиле орун алган учурлар жок эмес, деди Сооронбай Жээнбеков. Коопсуздук кеңеш чечимдерин тийиш түрдө аткарбагандарга же алардын аткарылышына саботаж жасоого аракет кылгандарга карата чара көрүүлөрү тууралуу бардык мамлекеттик органдардын жетекчилери кабардар. Бул чечимдер коопсуздук кеңештин бардык мүчөлөр тарабынан бир добуштан макул болуп кабыл алынган. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коопсуздук кеңешинин буга чейин болгон 3 жыйынында кабыл алынган чечимдер өкмөт мүчөлөрүнүн шалаакылыгынан улам толук аткарылбай калды деп эсептейт. Анын пикиринде буга мамлекеттик кызматкерлерде аткаруучулук тартип жоктугу себеп. Мамлекеттик кызматта отурган адамдардын, министрлерден, өкмөт мүчөлөрүнөн баштап мамлекеттик органдардын жетекчилеринин аткаруучулук тартиптери. Жанагы болбой жазалбай аткан иштердин көбү, урматтуу Сооронбай, бул биздин өзүбүздүн шалаакылыгыбыз жана көңүл коштугубуз болуп атат. Президент ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын кирешилерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл алуу ордунан жылбай турганын сынга алды. Мындай маселе өкмөт чечимди ишке ашырууну 1 жылдан ашык создуктургандыктан келип чыкканын белгиледи. Кайсы жетекчи жоопкерчилик менен мамиле кылса, ал мамлекеттик органда жакшы жылыштар бар. Айрым мамлекеттик органдарда иштин жүрүшү канааттандырарлык эмес. Президент экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын башчысына маалыматты убагында таратпаган кызматкерлердин жоопкерчилигин карап чыгууну тапшырды. Резонанстуу иштер боюнча иликтөрдүн жыйынтыктарын туруктуу негизде жаратуу мына коопсуздук кеңешинин чечиминде каралган. Муну ички иштер министри берип атат. Мамлекеттик коопсуздук комитети берип атат резонанс иштерди. А финанс полициясы bunday маалыматтар бул жашырын деген шылтоо менен буну бербей атат. Мына силердики мамлекеттик коопсуздук комитетинде жашырым ишиңер. Же ички иштер министрлигинен жашырымбы? Мына кылган мамиле, даже мыйзамды билбейсиңер. Мыйзамды коргой турган органдар. Коопсуздук кеңештин жыйынына жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр, башкы прокурор, жогорку соттун төрайымы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы, депутаттар жана өкмөт мүчөлөр катышты. Соңунда президент коопсуздук кеңешке айрым жетекчилердин жоопкерчилигин кароону жана коррупцияга каршы саясаттын мамлекеттик жаңы стратегиясын иштеп чыгууну тапшырды. Анын айтымында азыркы стратегиянын түзүлгөнүнө 8 жыл болду. Андан бери мыйзам ченемдери бир топ өзгөрүп, жаңы кооптуу учурлар пайда болууда. Санарип тештирүү бул заманбап дүйнөнүн жеңил жолу. Учурда Санарип Кыргызстан 2023 долбоору ишке ашып жатат.
Анын алкагында өлкөдөгү саламаттыкты сактоо тармагы электрондук кызмат көрсөтүү системасына өтүүдө. Муну менен катар калктын мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүгө жеткиликтүүлүгү жакшырды. Учурда 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүү электрондук форматта жүрүп жатат. Санариптештирүү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагында өзгөчө мааниге ээ. Бул туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ош шаардык номер 2 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда электрондук кезек кызматы толук кандуу иштеп жатат. Ооруканага күнүгө 30дан ашуун бейтап кайрылат. Дарыгерлер ар бир кайрылган жаранды базага киргизип электрондук кезекке коюуда. Бейтаптар каалаган учурда Медкежи сайтына кирип кезекке турса болот. Аны менен бирге дарыгерлерге көрүнүү убактысы аныкталып, бейтаптар мурункудай бейтапканада кезек күтпөйт. Электрондук кезек бейтаптарга гана эмес, дарыгерлерге да жеңилдик жаратты. Электронный очередь бул жерде мындай живой очередь менен болбойт. Ар бир адам очередь алган болсо, мисалы саат 10:30 алган болсо, ошол 10:30га келип өзү кирип көрүнө берет. Мариям Базарбаева 72 жашта, ал Ош шаарында жашайт. Кечи атайын электрондук кезекке туруп, бүгүн дарыгерлерге көрүнүп кеңеш алып жатат. Мариям айымга электрондук рецепт жазылгандыгына байланыштуу дарыканаларда дары-дармектер 50% арзан болот. Жеңилдетилген кызматтарды пенсионер катары электрондук рецепт аркылуу толук пайдалана алат. Бейтап электрондук кызматтар жеңил жана пайдалуу болуп жаткандыгын билдирди. Келип регистратурага, очередке турат элек, карточканы табып, анан саат 2-де келеби врачыбыз. Жо эрте мененби? Азыр ондой жок. Үйдөн звонок кылсам, айтам, мына врач мага керек. Десем эле регистратура омойсто айтып берсе, мага сразу эмне менен мына саатта келесиз деп, ошо саатка келем. Электрондук рецепт кызматы 15 январдан тарты аймактарда иштей баштаган. Дары-дармектердин рецепти эми электрондук түрдө гана жазылып, кагазга рецепт жазып берүү жокко чыгарылган. Эми дарыканаларда препараттарды электрондук кагаз менен гана сатып алышат. Аны алыш үчүн бейтаптын паспорту болуш керек. Калктын саламаттыгын сактоо боюнча электрондук рецепт кызматында социалдык абалы оор, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана пенсионер адамдар кызматты акысыз толук пайдалана алат. Аны менен катар ар бир рецепт бейтаптарга жетип жаткандыгын дарыгерлер көзөмөлдөп турат. Дарыгерлер белгилегендей, атайын иштелип чыккан программа абдан жеткиликтүү, оңой жана коопсуз. Бул долбоордун ишке кирүүсү менен базарларда сатылган сапатсыз дарыларга бөгөт коюуга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Жеңилдиги мындай мурда кагазга берчү элек, ол болсо биз өзүбүзгө бирөөсүн алып калып, экөөнү пациентке берет элек. Азыр ол баягындай акчасы болсо алып, жетпей калса албай, ошол боюнча эле рецепт жоголуп кетет эле. Азыр болсо биз жазып, ушул жерден номеси менен дарынын кодун жазып беребиз, бизден сразу эле кирип аптекадан алып берет. Ош шаардык номер 2 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда жалпысынан 18 үй-бүлөлүк дарыгер эмгектенет. Күнүнө 250дөн ашык бейтап кайрылып кеңеш алып турат. Оорукана санариптик кызматтарды толук киргизип, кала тургундарына жеткиликтүү кызматтарды көрсөтүү аракетинде. Азыр санариптик Кыргызстан 2019-2023 деген санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча биз 2020 жылдын 2 январынан баштап электрондук кезекке туруу боюнча иштеп жатабыз. Электрондук кызмат көрсөтүү калкка жеткиликтүү боло баштады. Учурда 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүү электрондук форматта жүрүүдө. Мындан тышкары 63 мамлекеттик орган, 23 коммерциялык уюм жана 77 маалымат базасы түндүк системасына кошулган. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында интернет түйүнүнө туташтыруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. 2106 мектеп, күч түзүмдөрүнүн 407 объектиси, сотторго тийиштүү 115 мекеме, саламаттыкты сактоо тармагынын 394 объектиси жана 207 айыл өкмөт интернетке кошулду. Билим берүү жана илим министри тарабынан пилоттук негизде Ош шаарындагы 10 мектепте электрондук күндөлүктү колдонууга өткөн сынамак мыкты жыйынтык берүүдө. Электрондук күндөлүк аркылуу окуучунун мектептеги ар бир жетишкендигин ата-эне өз алдынча биле алат. Муну уюлдук телефондон атайын тиркеме аркылуу көрүп турууга болот. Электрондук күндөлүктүн пайдалуу багыттары абдан көп. Гүлшат Кабирова Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу атындагы мектеп лицейинде орус тили мугалими. Сабактан соң ал ар бир окуучунун билим алууга болгон аракетин карап, алган баасын электрондук күндөлүккө коет. Ошондой эле окуучулардын үйгө берилген тапшырмасын дагы жайгаштырат. Мунун баарын ата-энелер уюлдук телефон аркылуу көрүп турат. Электрондук күндөлүктү колдонууга өткөн соң окуучулар сабактан жакшы бааланууга аракет кыла баштагандыгын Гүлшат Кабирова билдирди. Оңой экен, тапшырманы бергенде
Керек окуучулар түшүнбөй калышы мүмкүн. Анан ата-энелер электрондук күндөлүгүнө киришип, ал жерден көрүп жатышат. Ошол жагы оңой болду. Анан баа койгондо дагы күндө баасын көрүп ата-энелер, анан балдарда дагы ответственность десем ошол нерсе ойгонду да. Электрондук күндөлүктү көрүү үчүн уюлдук телефонго атайын тиркемени жүктөп алуу зарыл. Тиркемеге кирүү үчүн ар бир колдонуучуга сыр сөздүгү берилет. Сыр сөздүктү жазып кирген соң электрондук күндөлүктө ар бир сабактан алган баалар, ошондой эле окуучунун сабакка келбегендиги боюнча маалыматтар мугалимдер тарабынан жазылат. Мындан тышкары электрондук күндөлүккө мугалимдер дагы окуучуларга өзү окуткан гана предметтерден бааларды коюусу, маалыматтарды жазуусуна шартталган. Маселен, математика мугалими кыргыз тили баракчасын ача албайт. Бөлүмдөрдү толтурууда бир топ кыйынчылыктар болду, бирок ошентсе дагы биз ошол нерсенин баарын кылып бүттүк. Учурда толугу менен иштеп атабыз. Иштеп атабыз дегенде ата-энелердин да баарына ошол мектеп деген уюм коддорду таркатып берген. Электрондук күндөлүктү жана тиркемени колдонууну үйрөтүү үчүн 3 айга жакын убакыт кеткен. Андан соң мугалимдер жана ата-энелер эркин колдонууга өткөн. Долбоор Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан сынамык негизде 4 айга гана коюлган. Мелисбек Музулманов электрондук тиркемеге өтүүнү ата-энелер дагы колдоп жаткандыгын айтты. Анан бул нерсеге албетте ата-энелердин дээрлик макул болушту. Себеби эмнеге? Анткени ачыгын айтыш керек, айрыкча шаар жери, баланын коопсуздугу бир, экинчиден баалар менен көрүп атабыз, түрдүү маалыматтардын согушунда окуучулардын мектепте алып жаткан баалары, аларды алып жаткан билим өтө маанилүү. Пилотный проект бүттү, бүткөндөн кийин биз негизи жылына 270 сомдон алабыз, 30 сом айына. Көбүнчө ата-энелер колдоп атышат, биз анткени биздин программанын эффективностун көрүп атышат. Коопсуз мектеп долбоорунун Ош шаарындагы жетекчиси Азат Бегалиевдин айтымында электрондук күндөлүктү колдонууга жеке менчик мектептер дагы кызыгууда. Ал эми Бишкек шаарында 40тан ашуун мектептер электрондук күндөлүктүн негизинде билим берүүгө өткөн. Ошентип бул жумада артта калды. Өткөн күн тарых боюнча калды. Азыр сиздер жума ичинде маанилүү деп топтолгон жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. Аны кесиптешим Абдумалик Базарбаев айтып берет. январь 20 январь күнү президент Сооронбай Жээнбеков Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды, жогорку наамдарды тапшырды. Эретте жаңа радио ишин баштады. Кара Суу районунун Кызыл Суу айылында Кызыл Суу FM элдик радиосу обого чыкты. 21 январь Ош шаарындагы 10 мектепте электрондук күндөлүктү колдонууга өткөн сынамык мыкты жыйынтык берүүдө. Эми ата-энелер алыста болсо да баласынын мектептеги кадамын биле алат. Бүгүнкү ойлоп табуучулар эртеңки келечектин макетин түзүүдө. Ош шаарында жаш ойлоп табуучулардын илимий техникалык олимпиадасы өтүп, алар өздөрү жасаган макеттерин көргөзмөгө алып чыгышты. Залкар манасчы Сапарбек Касманбетовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өттү. 22 январь өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков балдарды социалдык жактан коргоо боюнча чараларды ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Президент бул күнү эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кошкоровду кабыл алды. Өткөн жылы Ош облусунда 10 миллиард сомдон ашуун продукция өндүрүлдү. Республикалык бюджеттен 32 социалдык объект курулуп, анын 29-у пайдаланууга берилди. Ош облусунан ажылык сапарга баруу үчүн 2634 адам каттоодон өттү. 23 январь өкмөттүн планы бул абстрактуу документ эмес. Ал түшүнүктүү жана айкын болуп иш жүзүндө натыйжа алып келүүгө тийиш. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев 2019 жылы өлкө министрликтеринин жана ведомстволорунун иш планын аткаруунун жыйынтыгын чыгаруу боюнча кеңешменин жүрүшүндө айтты. Ош шаарынын 2020 жылга карата бюджети боюнча коомдук угуусу өткөрүлдү. Ош шаарында 7 жаран энелик укуктан ажырашы мүмкүн. Алардын 5-өө балдарынын моралдык жана материалдык жактан колдоого албаса, 2 эне дайынсыз жоголгон. Кытайдагы жугуштуу вирустун алдын алуу боюнча Кыргызстанда тийиштүү чаралар толук жүргүзүлгөн. 24 январь кызалак ачууга шектелген 3 жигит кармалды. Алар Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Ошто өмүр кайын саткан эне жанага көмөктөшкөн аял колго түштү. Ага үй камагында калуу чарасы тандалды. Коррупцияга каршы күрөш улантылат. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында билдирди. Электрондук кезекке туруп, дарыгердин текшерүүсүнөн өтүү бейтаптарга жана медицина кызматкерлерине дагы жеңилдикти жаратты. Бул убакытты үнөмдөйт. Жараткан жерге бизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо насип этсин. Сиздер узап бараткан жуманын негизине жана окуяларына сереп салган апта маалыматтык программасы менен тааныштыңыздар. Берүүнүн соңунда сиздер аба ырайы менен тааныша аласыздар. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта калыңыздар.